taşın emminin kolundan acıyor tuvasın arkadan getirtir bayzan taşıp durgan gezdeken tal başынан oşonda taşıp durgan gezdeken oşo suunun suusuna suunun çıkkan buusuna жегинде секен желпілдеп камышты бары қалқылдап аттай қара балдықтар атылып түсіп жарқылдап алашықтай қара таш аңтарылып күлдіріп қап-қара болып толып қанжытанып жинағып керек шамдай сайылып деңізден шыққан толқыны қайын талдың түбінде қақ тізеден жайылып жатқан екен кір болып сырттан алман батыры суға ойын салғаны саралата құлақтай алманбет тағы тұмақтай сорлы судан шыққаны соның көзін ұққаны 12 өтпекшетің шырқыра тасық деме Oşa sırtlanın almak dedim. Enesi gelgen yol menen, erikpe jettim gıdırıp, erbelde bellestin, eçenin kattar aştele, eçen döbe eçen say, erikpesten bastele, on kolcağın karasa, mundarıktı çoğ beles, özün çok aykan göründep, Oşal жерді көргенде, көріп тұрған жетімден, көңілі жаман бөлінет. Еңкейіп көрсе көк жалқақ, таластың іші көрмесі де алмай жетімнің көзінен жашыды. Ақсақалың жақалқа, қалың елге кеп айтат, ойласам өткен кезімде, орып жүрек езілді, аяған жоқ алоке, жетім менен жесілді, қая шаяқ бергенден, алмадай башы кезілді, азап тартып қырғыздар, ала тодон езілді, қылыш менен қыр албай, қырғын қылып тын албай, ала тодон кетірді, арыстан манас қабылдан, мына бүгін жеткілді, кеткенден алар кегіңді, қайрып берер көчіңді, айланайын қырғыз жұрт, оңай олтың ойлығы, қоңшылар жатқан бежінде, деошондан ақбалта, қалың елге кеп айса, күн күрөніп күленген, күч артылған дүйнеден, айпыл манас қабылдан, айбаты меңдеп түрленген, қалың елге кеп айтат, мұндай деп айтат, Бариятқа башынан жақын елден екенбіз, түйінен қызыр дарыған, тек түйелден екенбіз, санжыр алу кеп айтқан, кеп түйелден екенбіз, тентіп жүрсек бекербіз, айланайын қырғыз жұрт, тек түлер тегін сұраса, тегін қандай қырғыз деп, аңеме дүккен құраса, ала тобылған жерім деп, аққалпа қырғыз елім деп, алоке чапқан кезінде, алтайға тентіп келдім деп, айдығым айдай тұрғанда, қайбетіменен айтамын, ағайын жұртым байқағын, Алатой өздің жермен аттанамын қайтамын. Президенті Отунбаева Роза Исаковна. Урматтуу мекендештер, ардактуу Манас ата урпактары, кыргыз эли жана мамлекеттүүлүк деген түшүнүк ар бирибиз үчүн кандай ыйык, кандай кымбат болсо, Айкөл Манас атабыз жана дүйнөдө эч бир эпикалык чыгарма теңдеше албаган руханий мухитибиз Манас эпосу дал ошондой ыйык, дал ошондой кымбат, каны жаныбыздан артык болуп саналат. Ушундан улам биз кыргыз эли Манастай улуу руханий наркыбыз менен ар дайым сымыктанып келебиз. Мындай сымактануу, мындай улуу жана ыйык сезимге ээ болуу башка элдердин биринин бактысына да ырыолон болуптур. Адам генийин алп чыгармасы
кыргыз элинин туу чокусундай 1000 жылдан ашуун мезгил бою ооздон оозго, муундан муунга өтүп, ата мурасы, улут куту катары кылым карытып келет. Мындай рух куту, мындай улуу көркөм бермет жалгыз гана кыргыз элинин, мына сиздердин энчиңиздерге жаралган. Мунун өзү Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, байыркы кыргыз рухунун туу чокусу саналган ба жеткис улуттук көрөнгө жана күн суктанып жер сүйүнгөн бакыт. Анткени анда кылымдан кылым карыткан тарыхыбыз, урпактардан урпакка өткөн улуу кыргыз тили бар. Биз тилибиз менен дилибизди, маданиятыбыз менен тарыхыбызды Манас эпосунан алганбыз. Экинчиден, кыргыз улутунун улуулугу менен түөлүктүүлүгү да ушул ыйык эпосубуздан башталат. Манас эпосу кыргыз элинин руханий энциклопедиясы. Ал күнбатыш цивилизациясынын аалам кереметтеринен эч бир кем калышпай, керек болсо бир топ өз артыкчылыгы менен айырмаланып тургандагы менен таң калтырат. Анткени материалдык байлыктар, эстеликтер нечен кылымдап катып турса да, мезгил өткөн сайын ал бара-бара билинбей, эскирип, карып, өзүнүн алгачкы сапат касиетинен ажырай баштаса, биздин эпосубуз ооздон оозго, муундан муунга өтүп, неченден доорлорду өзүнө сиңирип, кошулуп, жаңыланып, толукталып, кемелине келип биздин күнгө жетип турат. Манас эпосу да кыргыз элинин тагдыры менен тарыхынын рухий күзгүсү. Ал дүйнөлүк адабият билермандарынын аныктамасында ооз эки поэзиянын руханий океаны болуп саналат. Манас эпосунун автору эл, ошол эл арасынан жанар тоодой атылып чыккан улуу Залкар манасчылар бу керемет чыгарманы жаны менен айтып, көкүрөгү менен сактап келди. Өткөн 100 жылдык мезгилде Келдибек, Акылбек, Назар, Тыныбек, Балык, Дыйканбай, Суранчы, Чоңбаш, Чоюке, Шапак, Тоголок Молдо, Багыш, Молдобасан, Манбет, Сагынбай, Саякбай, Шабай, Каба сыяктуу манасчылардын өнөрү азыр Уркаш, Сейдракман өңдүү манасчылар тарабынан рух салты катары уланып келет. Жаш манасчылардын жаңы мууну пайда болду. Биз баарыбыз билебиз, мен аларды атаганга да мына азыр бир убакыт мүмкүнчүлүк болбой атат. Биз билебиз, мына канча жаш манасчылар азыр гүлдөп, алардын өнөрү көгөрүп келе жатканын. Урматтуу замандаштар, бүгүн Манас эпосунун майрамы, кыргыз элинин маданий, адабий турмушундагы чоң жаңылык, байыркынын улуу сөзү, Манас эпосу менен анда ырдалган Манас Баатыр бабабыз кайрадан биз менен бирге болуп олтурат. Залкар манасчылар Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосу, белгилүү манасчы Уркаш Мамбеталиевдин вариантында Семете эпосу алгаш жолу толук жарык көрдү. Манас эпосун мамлекеттик символ катары санашыбыз керек. Ал Кыргыз Республикасынын гимни, герби, туусу сыяктуу эле мамлекеттин жана улуттун ыйык көркөм мурасы болуп саналат. Манас эпосунун мамлекеттик саясаттын ажырагас бөлүгү катары биз карашыбыз керек. Жакын арада Кыргыз өкмөтүнө Манас эпосун сактоо жана өркүндөтүү жөнүндөгү мамлекеттик программа иштелип чыгат. Мына биз учурдан пайдаланып, мына ушул Манас эпосубузду, Манас кенчибизди кандай бир ыйык көтөрүп, ушу бир топтагы бир максаттарыбызга жетсек болот эле. Манасчылардын аткаруучулук чеберликтерин өнүктүрүүгө жана алардын чыгармачылыгына мамлекеттик колдоосу биз аркалуу бериш тийиштүү. Манастын алдында жалпы бардыгыбыз, ар бирибиз жоопкерчиликтүүбүз, милдеттүүбүз.
Айкөл манасыбыз ар кимибиздин жан дүйнөбүздө жашап турганда, манасчылардын муундары уланып турганда, кыргыз тилибиз сайрап турганда, манас эпосу менен кыргыз эли түбөлүктүү экенине толук ишенем. Жакшы тилек жарым ырыс дейт эмеспи элибиз. Мен эпос тууралуу сөзүмдү элибизде илгертен манаска байланыштуу келаткан ишеним менен жыйынтыктагым келип турат. Байыртадан элибиз баарын коюп манасты айт деп чачылганды жыйнаган, чабылганды түзөгөн. Айкөл манас баян бийик тутуп, ыйык тутуп, анын касиеттүү күчүнө ишенип, анда ар кандай кырсыктан, оору сыркоодон, чыгашадан сактоочу, тазартуучу, коргоочу күч бар деп ишенип, кыйын кысталыш учурларда манасчыларды алдырып, манас айттырып, ар кандай кара күчтөрдөн, жамандыктардан артылууга, арууланууга аракет кылышкан учурлары болгон. Биз ошого сиздер бүгүн деле күбөбүз. Манас бабабыздын улуу, ыйык руху колдоп, тар жол, тайгак кечүүлөрдөн мекендештерибиз кыргыз журту сабырдуулук, ынтымактуулук, билимдүүлүк менен өтүп, кыйынчылык, тоскоолдуктарды жеңип, гүлдөгөн өлкөгө айлансак деп мен тилейм. Бар болуңуздар, Манас атабыздын руху баарыбызды колдоп жүрсүн. Өзүмдү жайрап багым, өлгөндү көргөн чунагым, көзүмдө ачып көргөнүм, көлөкө жалгыз элмегим, жесире жеңганыкей, ак шайтандын өзүбейм, атчабам деп шортолуп, желип жүргөн кезибейм, сегиз кандан эриздеп, келип жүргөн кезибейм, эргөгөнү бузулуп, эртен болуп танып тур, шерсизден манас көшөгүн, тепсектеген эмне деп, акыл салып алдымдан, өтпөйт деген эмне деп, армак болсун өттү деп, алтымыш алты торусу, алдыга кан теп чыкты деп, оот алдырып күлдүгүлдүгө, кара көз сөзгө жыкты деп, айланайын себетей, жолун тозуп токтоп кел, чыгып көлсө тайтору, чулоодон агып коштоп кел, астыга чыкса айдап кел, артта калса жайдап кел, башың кесип канчыктым, канчыгаңа байлап кел, жол болсо колунун, эй төлүнү кылып кел, көккөнүн тазалап эжектин корукташка тыгып кел, оорус балбанды байлатып, каркароодон кийгизип, каркароодун мингизип, ойго тоого карабай, оркуй жүргүзүп, өжекесин соймокко, өлүм кылып коймокко, семирдейни баш кылып, кырк балбандын ыспайын, жолго салды шаштырып, анындардай салады, таппай турган баягы элиңдин калалады. Ой, 3 күндүк жерден жол чалып, атында бирөө атылса, атышпак болуп босалып, агүлдөн бүгүнүштөн, аягында чойкоюп, талыктын жолгалап, аттан түшпөй коюп, уйку келбей көз катып, жолгалап таныш турганда, жолукту үйдөн сөз катып, күндүн баткан жеринде, суу түгөнгөн чөлүндө, асат туяк колунда, өзү кудай жолунда, кабагын айткан келине, дейиштин ишин сесирдин, келтиргенде белине, жолун чыгып четине, жолунун бетине, төңгөсүн ачып карады, төккөлү ачып түштү деп, төрттөгү тарабы, башпай келдиң алат деп, кызырым кетип калбаса, атын алдым бүгүнү барат деп, кайра менен кадикей, жаны чыгып тур дере, жана жүргүсүн дере, опол тоонун боюнда, оруган дегиз боюнда, койгулап балам теңиндип, колтуң өтү сөгүлүп, ой, кыз атын атында, толтой болгон тайтору, көрүн албай келатам, топтон озуп жаныбар, бөлүн албай келатам, карата болупту, кемир албай келатам, кайраты тайып болупту, кайра менен кадикей, катуу ыйлап шолоктоп, айталады озондоп, арманын айтып жомоктоп, акыл барчаңды созду деп, аябай жаным толду деп, бүгүн караңган тайтору, эми кайра болду деп, көлгө кылып туратты, чаппай койбойне болдум. Ey taşma kutay oldumdan, sılbay koy ne oldum, balıkçımın çağırmadı, sılbay koy ne oldum, manastan kalkan olmadım, borumla
çıkan sebepleri bozgarçığa çok onun üç oy onu yemçelim. Beğendiğim bilerek Tayland'da yürüyüştüm. Çirgenliğim bilerek dünya deyince oy çaçkandığım bilerek köye dönüp taraftan kaçkandığım bilerek bana sonra kızmayın bakkandığım bilerek anasından nasıl ekenin şaşırganım bilerek anasından boyumdu kaçırganım bilerek kararında takılın çirgenim bilerek karından çıkan sevindeyi özünün kara çeçekeyi benden kendim bilerek Tüvüşettüğüneken o kudayvetin üstünde kayrandardım salvele kanat oğlum boyunda orman deniz boyunda koyulap bana terimdim koltuğu ötü sövülüp o sözlerine kalasan yüzün ardında bülbül yolunu görünüp o ayran ayın uzayın tomuk ettim kalasan benim kız dayvaya kılın çalağı koğumda izim çalağı aytalada gömülme, gömülme, söğüm kalağı doğuş ettiğineken kayratlanıp kalağı, kanatımcı sallağı o şöbezde kalasa, de Samarkand'ı saradı, hancı yandı nazarı, aytı yandı kalatın, barbalardan gömüşündü kalatın, basım ötüp taydoru, çaylı öyle mazatın, korkuragan çoğulup, bu kanının tutalasın, elece ruhum dedi paratın, ağıtlardan alıp sanatın, sayın Sadak bayramlam, Samarkand olsun aylanlam, Ruh'u sadak bayramlam, bu kanun olsun aylanlam, Asel'de sırrağanday, Çakırgan yüzüm azamday, Asat duyağay hoca, kulakta kurban, kuyrukluğunu katılıp, kuyrukluğunu kanı bastı ödü gitti. Sevgili kadar kalkını aşı ödü gitti. Atasının dört tutar, taytanızda aklımda o çurkan çekti, dedi. Kulakın tüyür kulak, kuyruklu tüyür şolkolak, tercih bağın canı var, tanıdığım olsun korkulak, anlam ışıkтай doğru, sanmırsızday sırkıran, tek bürümler ağaçkanı, tekirli sözü kuyrukluğunu da arkadaşlar. Kulak oldum sorunum, hem yolum öyle tuzkın askan. Ereği şecürüm, erekinden de tüyürüm, hırlıycerge gelgende, ılaçında şurullam, örme çurda vergende, ördökte o çurda oğullam, kulağını açıp takımdam, kuymuşkanda şakımdam, alandan başlar, birinde gidip veriyorsun, köyü ulaştarsın. Kızlarım çok da büyüşüm. Bir de şurka paradan, enek kulağını çeteyişim. Acılar derinden, kılımdın eli gülbögön, kızırlı kırgı eline, kıylanı gördü kırgızlar, kılımdın kımbat eline, kızıl kırgın sürgünde, bir de jengilgen, ırısı bir de taşıp kemigen, babam ardın bayanı, bir gezde taş betinde çekilgen, baskınçılık düşmandan çekilgen taşlar tepilgen, taktalaşıp çok kılıp tarıktı dalla kemirgen, çok bolga gelgen kırgızga hukuya sırlar verilgen, tarıkın ayttın ırmenen buyruk bulduk teğirden, orsun günden usul gül kötör getmez beçeni, sözgün adis çeçeni, bul dünyadan göz yumdu adamzattın neçeni, tökkan bunday gün ötüp tak boldu esemi, tolor sazdan aylanıp su boldu cerbeti, alamdı bağırkan aykırmanlas kelbeti, kılında vaysa ütbөгön ulu sözdün bermeti, alamda kendini göz etmegin tedregi, bayanda vaytı otursan kayıptın işi bolboso, akıldım gana jetpek da çenemin. Babalarım bayırtan, kayığından kabılgan, arbaktarım aytılgan, aytkan candım boynunda, artık camilde tartılgan, küpülde vaysa gün tünde, kereme sırlar açılgan, sözler meti uyulup, ayalandı çapçıgan, güngür gürüp kululup, kökten düşkün çağılgan, babalarım gelgende, açay kırıp yağdırgan, kança dorlar tirilip, köz aldımdan ağılgan, alesi gözge tartılgan, var bir dorda kalıncan, çomoğun güttü zarıkkan, ılangdağa mal olsa, etkin tigen
болсо жоңокчусун алдырткан жоңокчусу күпүлдөп айтып берсе күн түндө кызырдар кайыктан төшөктө калган майыптан ламдаган эме жин чалгандар айыккан дүйнөдө мындай таппайсыз издеп көрчү тарыхтан бабаңардын жоңогу кылымдарды карыткан өз тукумун өзүнө ким экенин таныткан айтып өтсө мандыктан жок болгон жарыктан айкөл манас баатырдын арбагын тирүү багынган кылымдап коңдоп жүрсүн деп кыргызга гана кудай ажар кылган кечең ана тоодон айрылып акал бакырып сайгырып туу таланып кайгырып туу ташкырып айрылып ана тоого барсак деп айланып жерди тапсак деп ошо кезде байжакып көңүлү түрлү сөгүлүп көзүнүн жашы төгүлүп итергиде кайран кыз ирмебей көзгө жаш алып карагатта кайран кыз камчы бою жаш кетип ошо кезде байжакып кең Алтайдын боюнан аксакалдын багысын аксакалдын багысын ордого жыйнап алыптыр омокту бойдон салыптыр айланайын кыргыз журт ана тоң элек бас болдук ана көл элек саз болдук ашылкар элек каз болдук алуу кеге чамылып туш-тушка кетип чачылып аргын элек аз болдук айланайын кыргыз журт орозда там өлгөндө о дүйнө жүзүн көргөндө жетим калдым жашыман кордук көрдүм башымдан алуу кегин зарынан эсен кандын канынан азап тарттым ауылдан төрел элек кезинде балдар манас калдылар каканчындын белиндин даңзасында жазылган чочуп кетип чоң бедин алдын ала алынган боюнда бар келиндер курсактары жарылган кандары суудай агылган жарыкка келбей канча жан курмандыкка чалынган кайраттуу кеп айтар айылда жүрө калбаган мына ошондо мен өзүм тукум кылып тууга деп эсен кандын алдында айжамдын жанында мойнума уркум салынган кызым дилде саратын тартуу кылып жалынган эсирген батыр эсен кан эсебин деп табылган айланып жерди тапсак деп ала тоого кайсак деп азгана кайгыргыз журт бүгүн баш көтөрдүк ажаңыдан калк ичинде ак балта ойлосом өткөн кезимди ооруп жүрө кезимди аяган жок алоке жетим менен жесирди алмадай баштар кезинди азап тартып кыргыздар ала тоодон жезинди кылыч менен кыра албай кыргын кылып тура албай ала тоодон кетирди азганактай кыргыз журт кандай күндү кечирди кудай бизди көп сактап ушул күнгө кетирди мана суулум жетилди кеткенин алар кегиңди өткөндөн алар өчүңдү кайрып берер көчүңдү болмой олтом ойлобо коңшула жаткан бежиңди катарла жатып албайлык каза таап калбайлык айланайын алтайлык бала кезден келди элек аксакал болуп картайдык ыгы келсе бул жерден ала тоого кайталык айланайын кыргыз журт Алтайдын тоосун бойлойлук ата журттун ойлойлук урпактардын алдында күнүмдүк менен күн көрүп күнөө кылып койбойлук деп ошондо ак балта айтуусун жыйганда арстан манас кабылган күч артылган дүйнөдөн күн күрөнүп сүйлөнгөн ошо кезде кеп айтат ошондо калың элгең абек айтат Köngülün alman bölümden, en
Ekenin gülünü salalım, çatkan eken gen talas, tolorunda ulları, tokoyunda cınları, eştemesin ayabay vergen eken buğdayı. Rahmat. Adır adır bölünür, alıstan varan görünür, adır ayağını varganda, arşaka gözün salganda, adır maktul belleşten, eski yüzü bulayıp, hoş kulağı cümlayıp, bulup çıktı bumayıp, artandan asker gelsin, silah geldi bumayıp, üç koşaydı tekte, keng talaştı tekte, hilaf geldi bumayıp, bödene de bögülüp, bögüp geldi bumayıp, gözün yaşın nirgeltip, dögüp geldi bumayıp. 80 uru türlü çöp giremeti baykalıp jatkan eken çaykalıp atosunda kar var tokoyunda çar var usuleki talasta can bütkönüm var adırdan arkar kuyulgan arkara çüdöp ketkende adırdın çövü tuyulgan tetikten teke kuyulgan tekesi çüdöp kaçkanda tektirin çövü tuyulgan urçuk belgelet adırı maktu jeri gelet tüzöğünde kulan var tüz yerinde cılan var cılgasında cılan var tüzöğünde kulan var yakçağın karasa bunu tutarın sıra etip börülörü bögüp жүргөн кезекен кадимкидей бекөнү жөнүп жүргөн кезекен жол борусту жоннондо жондоп жүргөн кезекен колдоганын кызырың колдоп жүргөн кезекен эрсеметей келгенде таластын суу ташыптыр тал башынан ашыптыр үйөрлөнүп жатыптыр киргилденип жанагып кирген жандын барагып кайың агып салагып карарган гана жанагып жегине турулуп жегинен урунуп жегиндеги шыбыргак жегинен шыбырлап жаткан экен кабарлап айланай жетим кул кечегине кукардан чыгып аткан кезинде энеге айткан кебелле мына мындай деделле атаң манас жары болсо тирүүсүндөй бар болсо ошол суунун өзүнөн эме колдо болот деп атакен колдо барап деп айта жүргөн кебелле мына мындай деделле энекем айткан белгиси ушул жерде бар бекен деп ошондо семекен эки жагың каранып эрди мурдун даланып кең таластын кең сууга эми кирип келгенде телеге тең сууга ошондо бернеге колдогону кожасан колдун берип алыптыр жолдогону жолдосан жолдун берип алыптыр айланайын кырчилтен тегеректеп калыптыр акуламин барбайып атаң маназдардайып көрүнгөндөн көрүнүп көрүнбөсө жетим кул көңүлү кетип белинеп алтын жаак айбалта алтындан кармап мерип бөрөкө таяп берип оң бөйрөгүн таянып оюнум атам деп ыйлап сол бөйрөгүн таянып солтонум атам деп ыйлап ичмайын семең деп ыйлап эреним атам өлбө деп адүйнөнү көрбө деп кыямат жайды көрбө деп ошондо кыстасаң эми пендесине бербе деп кадимкидей мүңкүрөп семең минтип турганда ай саралаң атынген жал куйругум шартүйгөн кынабагы ылайык байланган жайжарагын шайланган кечеңи береги күндү жайлап учуту асман менен учуту каның алман көйгашка ошондо береги оң бөйрөктөн ал деле сол колтуктан эр чубак эми жөнөп ал деле жөнөп алган кезинде ошондо кырк чоро ошол эки кара сууну бөгөдү көзү менен көрөдү этакесин арбага кадимкидей жөнөдү арагына береги өтүп алган кезинде таласын сусу береги кайраңагып алыптыр семең токтобой жолго салыптыр аны сала бергенде кадимкидей береги канатасын көргөндө ар нерсени көп ойлосо тең ойлоп ары карай салганда арылап кең колго эми кыруп барганда айланайын жарыктык кечең атаң манас өлгөндө адүйнени көргөндө бөдөнөдө бөгүп алган кумайык көзүн жашын иргилтип төгүп алган кумайык медиянын жөнүндө жок жеринде кабылган кайыбынан табылган ошондо береги кайып болуп кеттеле кетпегенде неттеле 12 жылга толду деп ушул эки жетимдин келер кези болду деп бөксө менен ошондо бөгүп чыккан кез экен көзүн жашын иргилтип төгүп чыккан кез экен кадимкидей ошондо улуп чыккан кез экен кара жаның кыйнап чыккан кез экен семетейди көргөндө ыйлап чыккан кез экен ошондо береги бөдөнөдөй ошондо бөгүп чыкты кумаяк көзүн жашын иргилтип төгүп чыкты кумаяк ошондо береги кумаякты көргөндө эреним атам өлбө деп адүйнөнү көрбө деп жан жарастан кудуретін намындай азаптың эми пендесине бербе.